Кел чайчылы тили долбоору жана албетте азыркы учурда биз түз эфирдебиз. Биздин экинчи бөлүгүбүзгө урматтуу телекөрүүчүлөр сиздер назар салып жатасыздар. Алдыда бизде экинчи бөлүгүбүздө албетте коногубуз бар. Бүгүнкү биздин студиябызда Каримов Нургазы Аскарбекович, врач-стоматолог, жада калса дагы имплантолог деп айта кетсек болот. Кош келиңиз биздин теле долбоорубузга. Чайдан алыңыз. Жана чындыгында айта кетейин, эртең менен туруп эле музаткычты ачтым. Ал жакта бизде атайын ушул момпосуйларыбыз бар да. Ойлоп калдым, биздин теледолбоорубузга стоматолог келгенден аны койбой эле коеюн деп, эртең менен стоматолог сөзсүз түрдө аны деле жебе коюш мүмкүн деп. Жана айта кетчү нерсе, биздин телекөрүүчүлөргө биздин студиябызга стоматолог болгондон кийин сиздерге аябай жакшы мүмкүнчүлүк, онлайн консультация катары же болбосо өздүк суроолорду, креативдүү кызыктуу суроолорду 0508 400 100 номерине күтөбүз. Нургазы байкем экөөбүз анан аны талкуулап жакшы жооп бергенге аракеттенебиз. Дагы бир жолу кош келиңиз. Кош болсун. Кандай жеттиңиз? Жакшы, сонун. Маанайыңыз кандай? Эртең менен аябай жакшы, эртең менен эрте туруп эле бир чуркап келип туруп, сиздерге окшогон ушундай телевидение каналдарга чуркап шашып барып бир кеңешибизди берип келейин деп биз үчүн сыймык. Рахмат. Таңыңыз кандай башталат? Айтыңызчы, стоматологдун, тиш доктурдун таңы кандай башталат? Эртең менен туруп эле жумушка баруу же болбосо дагы кандайдыр бир ыкмалар бар, ким билет? Жок, эртең менен туруп тиш жуумай деп баштайын. Албетте, эртең менен тургандан кийин 1 стакан, 2 стакан жылуу сууну ичип туруп, анан тиш жууп, албетте тишти жуугандан кийин, тиш болгондон кийин биздин кесибибиз тиш доктур болгондон кийин тишти жуунун ыкмаларын туура колдонуп өзүбүздөн башташыбыз керек. Аны жууганда дагы канча убакыт жуушубуз керек, ал дагы өзүбүздөн башташыбыз керек. Балдарга үйрөтүү, ошол эле учурда таза өзүбүздү алып жүрүү. Душка түшүп чыккандан кийин, тиштерди жууп чыккандан кийин албетте өзүбүздүн жасай турган үйдөгү жумуштарды жасап, анан жумушка шашуу. Азаматсыз. Жана биздин телекөрүүчүлөр сиз тууралуу дагы көптөгөн маалыматты билип алыш үчүн кыскача болсо дагы өзүңүз тууралуу маалымат айтып кетиңизчи. Биз шаарда 2013-жылы десек болот. 2012-жылы аракетибизди баштап, 2013-жылдан бери үзүрлүү эмгектенип баштадык. Анткени ага чейин биз медцентр, көп медцентрларда иштеп, анын ичинен Нуралы деген стоматология клиникада тажрыйбабызды алмаштык. Окууну бүткөндөн кийин башка дагы бир клиникаларда ушундай бир опыт алып, же болбосо тажрыйба алып, анан бүгүнкү күндө өзүбүз жеке клиникаларды ачып, ошол жакта иштеп атабыз. Жеке клиникаңыз тууралуу айта кетсеңиз, шаарда азыркы учурда бир нечеби же бирөө? Бүгүнкү күндө экөө десек да болот, үчөө десек да болот, анткени баары даяр болуп калды да. Анан булардын бири-биринен айырмачылыктары бар. Анткени бирине бири окшошуп кала турган болсо, анда ошол эле ооруну бир түрдүү эле кылып дарылаганга туура келип калат экен. Бизде өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө конкуренция деген бар. Аябай көп. Анан ким жакшы оорутпай жасаса, оорулуу ошол жака багытын ала берет. Анан бизде цифровая стоматология деген акыркы түшүнүк пайда боло баштады. Муну сиздер өзүңүздөр деле билип калдыңыздар болуш керек. Телевидениени мисал ала турган болсок, илгери отуруп бурап пленкага түшүрүшчү. Азыр камераларды коюп койгон, флешкага түшө берет. Бизде дагы азыр цифровая стоматологияда ооздун ичинен мурдагыдай гипстер салып калып албайт. Сканировать этип жасап коет, кишинин сүрөтүн тартып, сиздин келечекте тишиңиз ушундай болот. Сизге жаккан болсо биз жасайлы, жакпаган болсо отуруңуз, кайсыл жерин оңдоп жасасак болот деп сүйлөшүп, оорулуу же болбосо бизге кайрылган киши өзү одобрение деп коебуз, же болбосо ошол макулдугун бергенден кийин жасап баштайбыз. Убакыт өткөн сайын өнүгүүлөр да пайда болду деп айта алабыз. Албетте бул техника жагынан дагы деп. Жана айта кетиңизчи, азыркы учурда эмнегедир көп элдер менен жолугуп калганда, мен азыркы учурда мисалы тишимди жазатып жатамын, стоматологияга барып жатамын, сөзсүз түрдө тиш бул биринчи кезекте деп айтып кетишет. Эмне себептен? Балким ким билет, экологиябыз жагынан же кандайдыр бир дагы башка жаман заттардан ушул стоматология багытына элдер баары барып, анан тиштерин дагы дарылап калышты. Туура айтасыз.
жеген тамагыбыздан дагы көз каранды. Анан экология деп атасыз, бул өтө туура маселе. Анткени экология жакшы болбосо, адамдын тиш эле бөлүгү эмес, биздин оозубуз эле эмес, бүт организмибиз акырындан бузулушу мүмкүн. Анан өзүңүз билесиз, кайсыл материалды, темирдиби, таш, эмнени болсо дагы айнектиби же болбосо айталы бир жыгачтыбы, эмнени болсо дагы суунун ичине салып койсо, бул чирий баштайт. Айтайын дегеним, ооздун ичи саат сайын, күн сайын, ай сайын, жыл сайын өмүр бою суунун ичинде турат тиштер. Ошол себептен буларга курт түшүү, чирүү процесси сөзсүз түрдө болот. Бул бир кандайдыр бир травма же болбосо бир кандайдыр бир механикалык ударларды алып бузулуу эмес, жөн туруп дагы бузулушу мүмкүн. Ошол себептен стоматологияда бул көрүнүштөр байма-бай кезигип турат да. Ал эми көз же кулак болсо, булар 2-2ден. Ал эми тиш болсо 32. Ошол себептен деп ойлойм. Жакшы. Жана бул чындыкпы? Бардыгы эле айтып калышат, эгерде тишиң же бир эле тишиң мисалы жабыркалып калса, организмиңе сөзсүз түрдө бул дагы таасир этет. Же болбосо айтып калышат, эгерде кандайдыр бир оор менен ооруп жатсаң, биринчи кезекте тишиңди карат депчи. Бул чынбы? Албетте, ар бир тиштин өзүнүн биздин ички организмибиздеги бир кандайдыр бир айталы органдарыбыздан бир ооруп атабы же болбосо ошол бир жабыркайын деп атабы, ошолордон бир кабарын берет. Тиштерибизде жакшы көңүл бурбайбыз. Эгер тиштерибиз бир-бирден бузула бере турган болсо, анда демек ичибиздеги организмдеги бир кандайдыр жерлери дагы ооруп баштаган болот да. Ага көңүл бурушубуз керек. Жооңузга рахмат. Телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе 0508 400 100 номерине сиздер билдирүүңүздөрдү жазсаңыздар болот. Биз азыр түз эфирдебиз. Сөзсүз түрдө жооңуздарга албетте суроолоруңуздарга кечирим сурайм, жоопту биз дагы узатканга аракеттенебиз. Азыр болсо биздин телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна өтө берели. 0879 номер менен аяктаган абонент бир нече суроолорду берип кеттир. Биринчи эле кезекте саламатсызбы, адресин кандай жана телефон номерди берип койгулачы деген жакшынакай билдирүү болуп кеттир. Албетте, дарегиңиз тууралуу жана кичине болсо дагы сиздин клиникаңыз тууралуу бизге келгендиктен жарнамалап кетсеңиз болот. Жана албетте социалдык тармактарда дагы элдер жазып багайка кайрыла алышат, Албетте, бүгүнкү күндө сиз айткандай социалдык тармактарда аябай байма-бай биринин артынан бири чыгып, жакшы рекламаларга жол ачылып атпайбы? Ошол кезектен биздин дагы сайттарыбыз бар. Асурдент KG деген сайтыбыз бар. Же болбосо Асурдент ылдыйка сызыкча KG деген Инстаграмда баракчабыз бар. Асурдент KG деген Фейсбукта баракчабыз бар. Анан биздин айта кетсек, дарегин да сураптыр угарман, көрөрман Исанов көчөсү 118-үйдө турабыз. Бул Фрунзе көчөлөрү менен кесилишет. Анан телефон номерубузду да сураптыр. Бул 0552 75 55 55 деген телефонго чалса, же WhatsApp номерлери ошол телефонда. Жана эгерде телекөрүүчүлөр жаттап калбаса, сөзсүз түрдө Асурдент KG Instagram баракчаларына, социалдык тармактарга дегеле кирип, таяктан табып, ал жака дагы кайрылып жазсаңыздар болот. Жана бул телекөрүүчүлөрдөн акыркы биздин сурообузду берип кетели. Бир нече айбы көп суроо болуп кеттир. Тиштен тышкары деснаны лечение кыла аласызбы дейт. Албетте, эң эле биринчи көйгөй ушул десна, же болсо бүйлө дейбиз кыргызча. Ошол бүйлөдөн баштап туруп биздин тиштин ар бир тиштин катмарына чейин, тамырына чейин, же болбосо сөөгүттүн ичиндеги ооруларга чейин дарылайбыз. Жакшы. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, азыркы учурда Нургазы Аскарбекович, мындайча айтканда тиш доктору бүгүнкү биздин студиябызга келип отурат. Албетте, онлайн консультация болобу, кызыктуу суроолор болобу, сөзсүз түрдө креативдүүлүктү дагы кошуп өзүңүздөргө маанилүү болуп жаткан суроону бере аласыздар азыркы учурда. Жана албетте 0508 400 100 номерине WhatsApp аркылуу же SMS билдирүүнү жазыңыздар. Эскерте кетели, биз чалууларды кабыл албайбыз. Азыр болсо сиздер суроолорду даярдап, биздин азыркы учурда талкуулаган маалыматты сиңиргенге убакыт берип, сиздер үчүн музыкалык чыгармасы.
Кайрадан келчи ачилетили долбоору сиздерге кутман таңыңыздар менен деп айта аламын. Азыркы учурда биз түз эфирде бизди көрүп жатасыздар. Жана бүгүнкү биздин студиябызда мыкты жана биздин коомубузга, өлкөбүзгө, дүйнө жүзүнө пайдасын алып келген инсандардын бири Нургазы Аскарбекович, тиш доктору, бүгүнкү биздин студиябызда. Кызыктыруучу суроолорду 0508 400 100 номерине узата бериңиздер. Биз азыр маегибизди улантып билдирүүлөргө өтө берели. 0856 номер менен аяктаган абонент, саламатсыңарбы? Маңдайдагы тиш сынып калыптыр, жарымы. Дегеле жарымы сынып калыптыр, ошону эмне кылуубуз керек? Балам 11 жашта дейт. Албетте сынып калган, травма алган тиштерди кайра өзүнүн ордуна келтирүү абзел. Анткени жанындагы таза тиштер бузулуп калса, булар кандайдыр бир убакыттан кийин жараксыз болуп калышы мүмкүн. Ошол сынган тиштин эле өзүнүн ордуна калыбына келтирсе болот. Жана айта кеттиңизчи, биздин телекөрүүчүлөр акчалай каражаттан дагы сурап жатышат. Сиздин Асурдент клиникаңызда акчалай каражатынан болжол менен ушул саясатын биле аласыз. Албетте өтө бул суроо эң көпчүлүк ооруларды кызыктырган суроо. Анткени жеке ишкер десе эле анан ойлоп калышат, аябай кымбат деп биринчи. Ооба, бизде салыштырмалуу албетте өтө арзан жасай албай экенбиз. Анткени биз ушуга да басым жасадык. Себеби дегенде өтө арзан кылсак, биз ойлодук, кээ бир учурда бир кандайдыр бир калктын бир катмарын камсыз кыла алабыз деп ойлодук дагы арзан материалдарды алып жасай баштадык. Бул көп жылдык тажрыйбадан улам айтып атам. Ушундай жасап баштаган кезде келишет, түшүп калды дейт, же болбосо дагы эле оорутуп атат дейт, же болбосо тиштерди жулган учурларда ошол арзан уколду берип жулсаң, бул оорутуп атат, сезип атам го, эмне себептен деп сураган учурлар болуп калат да. Ошон үчүн биз дагы бир аз басым жасап, кымбатыраак уколдорду, же болбосо кымбатыраак дары, пломбу материалдарын алып, кымбатыраак, аны өтө кымбат эмес, шаарда салыштырмалуу, эми ар жерде ар түрдүү материалдар сатып алып, ошого жараша коюшат. Мен болсо ушу выставкага барганда, 2-3 күндүк выставкаларга барганда пайлап туруп, анан баягы ким арзан берип атат, сапаты жакшы материалды, пломбу кое турган материалдарды ким арзан берет, качан арзан берет, карап туруп, көбүрөөк бир жылга жете турган алып келип коем. Аны арзаныраак кое беребиз. Бирок эң негизгиси бул сапат биринчи кезекте болгондо техникалык жактан дагы аябай көп мындайча айтканда сарптоолор кетет. Ошол себептен дагы бул жакта баасы коюлат деп айта алабыз. Биздин телекөрүүчүлөр билиш үчүн айта кеттим. 4240 номер менен аяктаган абонент тиштин саргайганын агартасыңарбы деп жазып кетиптир. Азыркы учурда дагы ушул аябай көп көйгөйгө алып келди. Мурун эмнегедир тиш тазалоо деген ыкманы көп деле элдер колдончу эмес. Бирок азыркы учурда ушул тазалоо, же болбосо орусча айткандай отбеливание деп да коюшат. Ушул тууралуу сизден маалымат. Бизде жасайбыз, отбеливаниянын эки түрү жасалат. Же болбосо тазалоо ыкмасы менен тиштердин ичиндеги кирлерди, налет, таш, же болбосо жана бүлө ооруларын баарын айыктыргандан кийин оозунун ичи таза болуп турса, анан отбеливание, агартуу жасаганга болот. Аны дагы кээ бир учурда показания, противопоказания деп коет, көрсөтмөсү бар учурда жасаса жакшы болот. Эгерде ал агартканга мүмкүн эмес болсо, аны жасабаш керек. Анткени биздин тишибиз айталы ичинен кан тамырлары аркылуу дем алып турат. Ал эми сыртынан шилекей аркылуу тамак аш жеп атабыз, боорсок жеп атабыз, таттуу жеп атабыз, же болбосо алма, эмне жесек ошолор аркылуу дагы дем алып, ошолор аркылуу дагы бир массаж алып турат. Ал эми биз сыртынан отбеливать этип агартып салсак, кээ бир учурда, бул баарында эле эмес, кээ бир учурда зыянын тийгизип коюшу мүмкүн. Бирок биз жасайбыз отбеливание. Бул да кандайдыр бир катмарын алып коюу дегендей болуп калат. Жок, катмарын алып коюу эмес, тиштин сырткы катмарынын сыртынан пленка сыяктуу кылып жаап коюу деп түшүнөбүз. Жаап коюу деп түшүнсөк болот. Жакшы, бирок бул деген биринчи эле кезекте ден соолукка эмес, бул сырткы келбетке топ келет. Ооба. Сырткы келбетке топ келет. Бизде Голливуд жылдыздарын жакшы билесиздер да. Алардын мындайча айтканда бир 80-90% өздөрүнүн тиш эмес, ошондой отбеливание жолу менен агарткандар бар. Же болбосо винир деп коебуз, винир салып агартып койгондор бар. Же болбосо ошол сыяктуу эле циркон деген материалдар менен тиштерин аппак кылып агартып алгандар бар. Жакшы. Биздин телекөрүүчүнүн кийинки суроосуна өтөлү. 5096 номер менен аяктаган абонент, саламатсызбы? Бир тишимди 5-6 жыл мурун
жулдурдум эле. Азыр башка тиш койдурсамбы деген ой бар. Кандай тиш койдуруш керек? Өтө кымбат эмес, бирок сапаты жакшыраак деген суроо келди. Оорулуулардын көпчүлүгүнүн талабы ушундай. Муну мен жакшы түшүнөм. Сапаты жакшы болсо, арзан болсо көпчүлүгүнө жагат. Бир тиш жулунган болсо, кандайдыр бир себептерден эми туура кээ бир учурда докторлор туура эмес дарылап коет, же болбосо кээ бир учурда оорулуу өзү жакшы карабай коюп, тишин ушул жулган себепке алып келип калышы мүмкүн. Тиш жулунгандан кийин тиштин орду жок калды. Катардагы тиштердин бирөөсү жок. Эми муну кантип ордуна келтиребиз? Азыр көпчүлүк жерге барса, бул тишти эки жанындагы тишти аралап туруп, ошонун үстүнө 3 тиш салабыз деп кеңеш беришет. Ак болобу деген суроого албетте ак болот деп жооп берет. Болду, ошол оорулууга толугу менен канааттандырат. Ал барып туруп ошону 3 тишти салып алат. Демек, жанында эки таза тиши закка жейт, бузулат. Бул мүмкүн 7 жыл, мүмкүн 10 жылга жетпей, бул дагы бузулушу мүмкүн. Менин кеңешим ошол жок тишке өзүнө бир эле сөөктүн убакытты бир аз алып туруп, сөөктүн өзүнө имплант койдуруп, импланттын үстүнө тиш кийдирип койсо, жанындагы эки тиш таптаза боюнча калат. Бул тиштер имплант 5 жылда, 10 жылда, 20 жылда, мүмкүн 30 жылда сапатына жараша кызматын өтөп бүткөндөн кийин баары жандагы тиштер таза калат. Анын кызматын өтөп бүткөндөн кийин алып туруп, ордуна дагы мүмкүн башкасын коюп койсо болот. Ушул имплант туруу дагы мен азыр өздүк оюмду дагы айткым келип жатат. Эмнегедир ушул видеолорду социалдык тармактардан киргизүүсүн дагы байкаганда, кандайдыр бир темирди сенин оозуңа киргизип койгондо, ошол эле ткандар мисалы эч жабыр тартпайбы? Жана дагы айта кетчү нерсе, ушул темир канча жыл бою чындыгында болжол менен айта кетсек бизге жашап берет. Кызмат кыла алат. Биз темир дегенде биз туура сөөккө же болбосо адамдын Кудай берген организмибизге кандайдыр бир сырттан алып келип бирдемени салып коюу, бул жашоо өмүрүн узарта албайт. Бул көпчүлүк тазалоону же болбосо ушундай бир кошулмалардын арасынан өтүп, ошолордон чыккандан кийин анан сөөк алып келип койгондон кийин ошол сөөк кабыл алып жашап кетиши толук мүмкүн. Биз имплант койдурганда жаман экен, ооруйт, бул оорулуу болуш керек деген бизде коркунуч бар. Ал эми мына травматологияны алып карай турган болсок, медицинанын травматология бөлүмүн, ал жакта муштумдай болгон, узун таза бедренный суставтарды, бедраларды, таздарды кошуп алмаштырып атат. Булар деле жашоосу уланып атат. Чоң темирди организмге салып атат. Бул деле жүрүп атат да. Биздики тырмактай болгон имплантанттар кичинекей жерге отурат. Бул эч кандай бизге зыянын алып келбейт, кайра тескерисинче пайдасын алып келет деп айтат. Пайдасын алып келет. Албетте пайдасын. Кызыктуу, албетте. Биздин телегөрүүчүлөрдүн суроолоруна өтө берели. 4090 номер менен аяктаган абонент: маңдайдагы тишим кыйшайганынан өсүп жатат. Эмне кылсам болот? Ошого байланыштуу тишимди түздөтөм деп 10 тиш жулдурдум. Бирок дагы эле түздөлгөн жок. Эмне кылсам болот деп. Бул суроону азыркы учурда мен дагы суроого кошумчалап кетейин. Эмнегедир көп эле учурларда бир тиш мисалы эгерде кыйшайып калса, анын орду жок, ага орун жетпей жатат деп дагы айтып калышат да. Ушул себептен көп эле адамдар жакындагы тиштерин жулдуртуп салышат. Анан ойлоп калышат, ушул жакындагы тиш дагы түздөлүп калат го деген. Ушул суроону Нургазы байке, азыркы учурда биз оюбузда кармап калабыз. Телегөрүүчүлөргө дагы айта кетчү нерсе, сиздин сурооңузга албетте биз азыр жооп беребиз. Ага чейин дагы эч алыстабаңыздар. 0508 400 100 номерине Нургазы Аскарбековичке, тиш докторуна өздүк суроолорду узата бериңиздер. Биз болсо бир нече убакыттан кийин ушундай жагымдуу маегибизди сөзсүз түрдө улантабыз. Эч алыстабаңыздар. Эфирибизди улантуудабыз. Биз болсо азыркы учурда оюбузда сурообузду камтып койгонбуз. Ошол суроого азыр жооп узата берсек болот, Нургазы байке. Албетте тишти баарын түздөтүү максатында тиштин баарын жулдура берген туура эмес. Арасынан ортодонтиялык лечение деп коебуз. Ортодонтия жолу менен түздөй турган учурларда арасынан баарын эмес, керектүү же болсо бизге ошол тиштерди кайсыл тишти алганда баары тегиз болуп түздөлөт, ошого карап туруп жулса болот. Бирок баарын жулдуруп 10 тишти катары менен жулдуруп салган бул туура эмес. Аракет кылыш керек тишти өзүнүн тишин сактаганга. Анан мен кеңеш берет элем, бир келсе, бизге келсе, бир кеңеш көрүп, рентгенге тартып көрүп туруп,
же компьютердин томография деген бар, ошого түшүрүп көрүп туруп, анан биз өзүбүздүн кеңешибизди берет элек да. Ошондуктан телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе Асырдын KG же болбосо Нургазы байке өзүңүздүн да өздүк баракчаларыңыз бар да, туурабы? Ушулар эле менде өздүк баракчам Facebook'та Каримов Нургазы деп жүрөт. Толугу менен социалдык тарамактарга сиздер жазып, өзүңүз дагы байкап, даректи алып алып, анан ошол жака эле жазып, сөзсүз түрдө барып келсеңиздер болот. Кайрылыңыздар, анткени мен ушул жакта отуруп эле сизди профессионал экениңизди дагы азыркы учурда сезип жатамын. Биздин телекөрүүчү кайрадан бизге жооп берип кеттир, суроо берип кеттир. Кечирим сурайм. Тишимди жуусам эле канап жатат. Эмне кылсам деген суроо. Тишти жууса канап аткан болсо, бул туура жуубай аткандын белгиси болушу мүмкүн. Же болбосо жер жемишти көп жеш керек. Эгерде ошондо да канап аткан болсо, анда тишти толугу менен профессионалдык тазалоодон өткөзүш керек. Тиштердин арасына биз көрбөгөн жерге налеттор, таштар чогулуп калып, бүйлөнү көптүрүп, ошодон улам канап атышы мүмкүн. Бул кан көп түшүп аткан болсо, демек сөзсүз дарыгерден бизден мисалы үчүн тазалоодон өтүп туруп, анан жууса бул канабай калат. Бул биздин практикада болуп келатат. Эгерде ошондо да жөн тазалап туруп жууганда да канай берсе, анда сөзсүз түрдө бир курс лечение, же болбосо укол алыш керек бүйлөгө, ооздун ичине. Бул витаминдердин кошулмасы, оорусун баса турган дарылардын кошулмасы менен бир курс ала турган болсо, бир курс 6 күн болот. Бир күн үстүнө, бир күн астына кылып туруп бөлүп берилет. Ошону менен организмде да бир аз өзгөрүүлөр болот. Ошону менен биз бул гингивит деген оору болушу мүмкүн. Ооз ичинде толтуруу оорулары бар. Ошолорду бул уколду туура багыттап туруп, ошону менен дарылап жеңишибиз мүмкүн. Өзүңүз карап консультация алып, менин оюмча 6 күн бул көп деле убакыт эмес. Ошондон дарылоодон телекөрүүчүлөргө айта кетейин, эч коркпоңуздар. Жана өздүк суроо берип келип жатат. Жаңы эле биз айтып кеттик, түздөө үчүн тиш жулдуруу деген дагы тема болуп кетти. Түздөө тууралуу дүйнө жүзү боюнча жылдыздарда дагы аябай сиз айтып кеттиңиз, азыркы учурда Европа, Америкада брекетирование деген, брекет коюу деген аябай популярдуу. Кыргызстанда дагы бул аябай өнүгүп жатат. Жана биринчи эле кезекте баары айтышат, бул сырткы келбет үчүн депчи, сырткы келбетиң аябай жагымдуу болуу үчүн. Бирок менин оюмча, менин билишим боюнча, бул сырткы келбеттен тышкары дагы организмге өзүнүн артыкчылыктары бар. Бул тууралуу сизден маалымат берип жатат. Албетте тишти түздөтүүдө бизде ортодонтиялык лечение деп коебуз, ошонун жолу менен түздөлөт. Булда дагы показанияны карашыбыз керек, көрсөтмөнү. Эгерде түздөсө боло турган болсо, түздөсө жакшы болот. Бирок жанагы Европа, Америка өлкөлөрү, же болбосо Япония, Корея, ушул өлкөлөрдө мен уккан жерим бар, уккан жерим бар, дагы бир докторлордон сурап калганда бир кичине билген жерлерим бар. Булар тескерисинче түп-түз тиштерин бир аз кыйшайтып алган учурлар болот. Анткени кээ бир учурда бул банально деп коелу. Же болбосо бир окшоштук. Же болбосо элдин баарынын тиши түз, меники бир аз кыйшак болсун дегендей түшүнүк дагы кээ бир адамдарда жок эмес. Өзгөчөлүк табуу үчүн. Өзгөчөлүк табуу үчүн. Атайын кыйшайткандар да бар. Анан кривые зубы в моде деп орусча айтканда, кыйшак тиштер модада деген дагы түшүнүк бар. Сиз айткандай бизде дагы азыр аябай ошол брекет системасы менен тиштерди оңдоо бул көп баса бизде жайылып жатат. Мен өзүм эле үйдөгү мындай практикадан билем. Менин баламдын кызымдын тиштери түп-түз, алар мектептен көрүп келип, досторунан көрүп келип, ата келиңиз мага брекет коюп бербейсизби деген сунуштары болгон. Анан кел отур деп анан түшүндүргөнмүн. Анткени тиш эмне себептен брекет коюлат, аны кимдер коет, эмне үчүн коет, ошолордун баарын түшүндүргөндөн кийин анда мага кереги жок турбайбы деп түшүнүп калган учурлар болгон. Түз тиштерге айта турган нерсе коюлбайт. Врачтар да коюшпайт муну. Анан бир аз кыйшык же болбосо дискомфорт болуп аткан болсо, оорулууга анда коюлат. Ал эми тиште кыйшак алып жүрүүнүн дагы бир өзүнүн бир жакшы жагы бар. Аларды кыйшак боюнча калып турса, бир зыян жактары да болуп калышы мүмкүн. Анткени тиштердин катарында бири-биринен бекем тургандыгына байланыштуу бул жерде щетканын өтпөй калуусу же болбосо тамак аштын кирип чыкпай калуусундан улам бир кандайдыр курт жеген процесстер.
жүрүшү башталат, мүмкүн, башталышы мүмкүн. Жана тааныш досум айтып кетти эле. Брекет коюуда азыркы учурда болжол менен 1-2 жыл беришет, 1,5 жыл болжол менен. Анан ал айта кетиптир, кандайдыр бир клиникага барса, ал жака айтыштыр, брекет коюуга болжол менен 10 жыл керек деп. Анткени буга аябай көп убакыт керек делет. Экинчи кезекте эгерде 1,5 жыл же 2 жыл коюп койсоң, ал деген сенин картайганда, чоңоюп баштаганда албетте ал тиштериң түшүп калышы мүмкүн деген. Бул ыктымалбы? Албетте, биз мындай алышыбыз керек. Биз тиштерибиз кыйшап турса, ошол кыйшайып турган тиштен эле бетин түзөп коет деген түшүнүк болбош керек бизде. Биз биринчи ойлоно турган нерсебиз тиш эмнеде турат деп түшүнүшүбүз керек. Эттин ичинде эмне бар? Сөөк бар. Сөөк канчалык калыңдыкта? Эгер ошол сөөк жакшы жетиштүү калыңдыкта болсо, бул биздин тишибиз квадрат же болбосо овальный болуп турганга байланыштуу тиши тамыры дагы овальный болуп турат. Бул бир жака мындай жылынганда сөөк менен тиштин ортосу ачылат, бир жагы пресс болуп катуу бекелип калат. Басылып турат. Ошодон улам бул брекет тартып туруп муну жылдырып салат, а бирок кое бергенде бул кайра ордуна кетип калышы толук мүмкүн. Эгерде бул сиз айтканда 10 жылга созулбаса, эми 10 жылга созулат деген бир жагынан туура эле, 1 жыл, 2 жыл брекет тагып тишти түздөгөндөн кийин сөзсүз түрдө о калган 9 жыл же 8 жылы дарыгердин карамагында болуш керек. Анткени бул кайра аркага кетип калышы толук мүмкүн. Биздин практикада болду, тиштер аркага жылып кеткен учурлар болду. Аны кайра коюп туруп түздөгөн учурлар да болду да. Ошон үчүн 2 жыл, 3 жыл тагып жүрүшөт. Кээ бир учурда 3 жылдан кийин 5 жыл, 7 жыл дарыгердин карамагында жүрүш керек. Жакшы, жооңузга рахмат. Мен өздүк суроолордон кичине арылайын, алысыраак болоюн. Телекөрүүчүлөрдөн да суроолор келип жатат. 1550 номеру менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы? Нургазы байке, баламдын ылдыйкы жосунасы жок болуп жатат. Сиздин практикаңызда ушундай учурлар болгонбу? Балам 1 жашта, орусча жазып кеттир, двухсторонняя расщелина губы и неба патологиясы менен төрөлгөн деп жазыптыр. Түшүндүм. Бул оору бизде анча-мынча кездеше турган оору, бирок буга көп депрессияга түшүп, же болбосо өзүн жоготуунун кереги жок. Бул 1,5 жашта дедиби? 1,5 жашта, 1,5 жашта болсо бул азырынча эртерээк. Эч ойлонбой эле койсо болот. Муну операция жолу менен калыбына келтирсе болот. Калыбына келтирип, расщелина баарын ордуна келтирсе болот. Кээ бир учурда таңдайлары жок төрөлүп калат, эме албаган болуп төрөлүп калышат. Бул учурда көп ойлонбой эле убактысы келгенде мына бизде жаш балдардын бет жаак хирургиясы бар. Ошол жерде жасаса болот. Мен да ал жерде иштегенмин. Барып туруп жасатып, операцияны жасатып, андан кийин бир аз чоңойгондон кийин косметология сырт жактарын баарын жасатса болот. Бул көп этаптуу, же болбосо многоэтапный операция деп коет. Катары менен жасатып, бир кандайдыр бир жакшы результатка жетсе болот. Анан бул эч ойлонбош керек, ал жерден тиштер буйруса, ачак бар, болот, Кудай берген тиштер чыгат. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, сөзсүз түрдө өзүңүз да консультация алып, Нургазы байкеге барып консультация алып дарылоо баштасаңыздар болот. Кийинки биздин телекөрүүчүбүз 4246 номер менен аяктаган абонент эмне үчүн акылмандык тиштери туурасынан өсөт деген суроо келиптир. Жана да кошумчалап кетсең болобу, эмне үчүн алар кеч өсүшөт? Жана эмне себептен аларды жулуп салышат? Бул акыл тиштер, зуб мудрости деп коет, акыл азуулар, булар туура эмес чыгуунун бирден бир себеби бир жактагы 7-чи, 6-чи, 5-чи тиштер баары толук боло турган болсо, бул өзүнүн ордуна чыкпайт, башка жака чыгат. Ал эми алардын бирөөсү жок боло турган болсо, тиштер жылышып, ошол жака чыгып алат. Биз жалпак тил менен айтканда, же болбосо машинаны түшүнгөн кишилер болсо, эми баарыбыз эле түшүнүп калдык. Сөзсүз 4 дөңгөлөгү болот, анан багажында бир запаскасы болот. Ошол сыяктуу түшүндүрөт элем да. Эгерде биз бир тишти жууп салса, ал аны жылдырат деген ой жаралбайт да бирок. Жок, бизде мындай ооздун ичинде 28 өзүбүздүн толук тишибиз боло турган болсо, ал тиштердин кереги жок. Алар чыккан болсо дагы, туура эмес чыгып аткан болсо дагы, же чыга элек болсо дагы, эгерде биздин калган тиштерибизге зыяны тийип аткан болсо, аны таза болсо дагы алдырып салганыбыз биз үчүн жакшы болот. Мен дагы өзүм практикамда студент кезде эгер адашпасам ошол 3-чү же 4-чү курс болушум керек. Ошондо бир тишим ооруп, жаагым шишип, астыңкы жаагым
бардым, ал убакта бизде челюстно-лицевая хирургия деген ЧЛХ деген сабак кирчү. Мугалимибиз эмне болду, жагың шишип кетти дейт. Ооруп атат, чото оозум ача албай атам. Ушундай симптомдору болот да. Ача албай атам деп эле шишип калды. Анан карап туруп, сенде тиштериң баары таза турбайбы? Кел, алып салайлы десе. Жок, тийбеңиз дедим, өзү чыгат десет. Жок, бул алып салыш керек. Анан түшүндүрдү, түшүнгөндөн кийин ал убакта эми 2-3 курстун студентибиз, көп баягыдай глубоко окуп түшүнө элекпиз. Алып салалы дегенде мен макулдугун бербей атып, анан кийин алалычы деп анан уколду берди. Бир аз массаж кылып турду. Жагым ачылды. Ачылгандан кийин анан инструментин салып эле алып салды. Кесип туруп анан алып салды. Алып салды. Жакшы, биздин кийинки суроолорго өтө берели, уруксатыңыз менен. 6401 номер менен аяктаган абонент саламатсызбы? Мен стоматолог врачтан аябай корком. Сиздердеги эң жакшы стоматолог деп кимди сунуштайт элеңиз? Ошол врачка барайын. Урматтуу телекөрүүчү Нургазы Аскарбекович азыркы учурда тиш доктору отурат. Өзүңүз кааласаңыз, мен азыркы учурда кепилдик бере алам. Өзүңүз кааласаңыз барып эле биринчи кезекте мындайча айтканда консультация катары барып карап, андан кийин өзүңүз дагы байкап көрсөңүз болот. Кийинки биздин билдирүүлөргө өтө берели. 9648 номер менен аяктаган абонент саламатсыздарбы? 10 айлык бөбөгүмдүн тиши чыга элек, 6 айлыктан чыгышы керек дейт. Бөбөгүмдүн тиши кечигип жатат. Эмне себептен болушу мүмкүн? Бунун бирден бир себеби менин оюмча, буну медицинадагы далилдеген, бул гем. Эгерде өзүнүн тиштери убагында чыккан болсо, жолдошунуку бир аз кечигип чыгышы мүмкүн. Жолдошунуку экөөнүкүдөн жакшы чыккан болсо, анда ата энеси бир тараптагы. Же болбосо чоң ата, чоң энелер. Ошоларга да байланыштуу болушу мүмкүн. Буга эч ойлонуштун кереги жок. Анткени эрте же болбосо төрөлгөндөн бир айдан кийин тиштери чыгып баштаган учурлар бар, кездешет. Ошон үчүн ага эч кабатыр болуштун кереги жок, ашыкча дары-дармектин бериштин кереги жок. Жөн гана байкап туруш керек. Эгерде дагы 1-2-3 жашка чейин дагы кечигип кете турган болсо, анда сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Көпчүлүк учурда генден көз каранды деп дагы десек болот, Кайрадан эле 7748 номер менен аяктаган абонент, башка абонентибиз экен. Кофе ичпегиле деп көп айтышат, тишти бузат деп. Кофе ичип, анан сагыз чайнап койсо болобу, же балким башка нерселерди дейт. Кофени азыркы учурда сиз менен мисалы чай ичип отурабыз. Чай дагы жаман таасир этишет деген дагы ушундай мифтер бар деп айтылат. Албетте бизге кофе, чай тишибизге зыянын тийгизиши мүмкүн, бирок биз буну тишибизге зыяны тиет экен деп ичпей же болбосо колдонбогонго такыр болбойт. Анткени кофенин пайда жактары бар. Чайдын пайда жактары бар. Ошол себептен мен өзүм чай, кара чайга караганда көк чайды көбүрөөк ичем, анан жөнөкөй сууну көбүрөөк ичем. Ал эми кофени да көп ичем, кофе ичкенден кийин сөзсүз түрдө оозду жөн эле питьевой вода деп коебуз, жөн эле суу менен бир чайкап койгонубуз жакшыраак болот. Ошондо тиштин эмалына бир налеттор же болбосо кофенин кара светтери күрөң свет отурбайт деп түшүнөт элем. Сагыз чайноочу? Сагыз чайноо бул тамактан кийин, бул кофе ичип туруп сагыз чайноону мен жакшы билбейт экенмин, бирок тамактан кийин чайнап койсо жакшыраак болот. Муну дагы кечке чайнап жүрө бербей, тамактан кийин тиштердин калдыгы арасындагы тамактын калдыктарын чыгаруу максатында бир аз чайнап койсо болот. Жооңузга рахмат. 9322 номер менен аяктаган абонент, мен 40 жаштамын, маңдайкы тиштерим оорубай эле бошоп жатат. Эмне кылуу керек деген суроо. Албетте пародонтоз же болбосо ушул сыяктуу оорулардын түрү бар, пародонтит деген оорулардын түрү бар. Муну толук анализдеп карап көрүшүбүз керек. Эгерде чын эле сөөктүн качуусу же болбосо дагы бир кандайдыр бир оорулар ошол жерде коштоп жүргөн болсо, аны албетте дарылап туруп кайра калтырганга болот. Мунун дагы түрлөрү бар: 1-2, 3-чү же болбосо ошондо стадиялары бар. 1-чи стадия, 2-чи стадия, 3-чү, 4-чү стадия, булар болбой калган учурлар. 1-чи, 2-чи стадияларда болсо, буларды кайра катырып дарылап койсо болот. Ал эми өтүшүп кеткен болсо, анын сөөгү эмес, мүлктөр, десналар эле кармап турган болсо, анда буну мен оюмча алып, ордуна башка чарасын көрүш керек. Жана телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу айта кетчү нерсе, Асурдент KG социалдык тармактарга кирип бул аккаунттарды табып, же болбосо ушул клиникасына өзүнө эле барып, сиздер консультация алып, сөзсүз түрдө мыкты жакшынакай консультациядан тышкары дарылоого дагы ээ болосуз. Кийинки суроого өтүп кетели. 1113 номер менен аяктаган абонент орусча жазып кеттилер, дароо эле кыргызчага отуруп кетейин. Саламатсыздарбы? Нургазы Байке лайнерлерди коёбу? Умида деп жазып кеттир аягына.
Лайнерлер бул эмне? Элайнер деген бул тиштин же болбосо тишти агартуу максатында, же болбосо агарган тиштерди да сактап туруу максатында, же болбосо деги эле тишти сыртынан бир кандайдыр бир тегиз көрсөтүү максатында ойлонуп табылган бир каучук десек, пластмасса десек болот, ошондой бир материал. Анан муну бруксизмге да көбүнчө колдонушат. Кечинде жатканда тагып жатып, эртең менен чечип коюу максатында да колдонушат. Сиздер да колдоносуздар туурабы? Жасайбыз, баары колдонулат бизде. Бизде бүгүнкү күндөгү эң акыркы үлгүдөгү десек болот, анткени винир, циркониевый материалдардан, циркониевый коронкалар, булар бизде эң максималдуу бат ылдамдыкта жасалып аткан компьютердин жардамы менен, аппараттын жардамы менен, Япониядан алынып келинген, Кореядан алынып келинген аппараттардын жардамы менен максималдуу ылдамдыкта тез бүтүп аткан тиштердин катарына кирет. Азаматсыздар. 7751 номер менен аяктаган абонент саламатсыздарбы? Менин суроом, эгер тиштердин арасы ачылып калса, кантип жапса болот? Рахмат деп. Мен билишим боюнча көп учурларда бул жерде пломба менен жаап коюшат. Бул сурообуз акыркы суроолордун бири болсун. Убактыбыз аз, кыска жооп сиздер. Тиштердин арасы ачылса, эки түрү бар. Биринчиси, эгерде убактысы болсо, ортодонтиялык жол менен брекет коюу менен түзөтсө болот. Экинчи жолу винир коюп туруп түзөтсө болот. Сиз айткандай пломба коюп түзөтсө болот. Бул көп учурда өзүнүн көпкө чейин алып жүрбөйт. Муну 1 жыл сайын, 2 жыл сайын алмаштырышка туура келет. Ошон үчүн винир коюп, тиштердин формасын туура таап, оңдотуп койсо, ал мен оюмча өмүр бою. Же болбосо 20 жыл, 30 жылга чейин калат деп түшүнөм. Рахмат Нургазы байке. Биринчи кезекте азыр учурда телекөрүүчүлөрдөн кечирим сурайм, анткени билдирүүлөр көп, эфирден тышкары дагы сизге окуп кетейин. Жана экинчи кезекте көңүл бурганыңыздарга рахмат. Үчүнчү кезекте сизге ыраазычылык. Өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, албетте бизге жакшы маек куруп берип, онлайн консультация кылып бергениңизге да ыраазычылык. Алдыда ийгиликтерди каалайбыз. Ушу бир нече өзүңүздүн филиалдарыңыздардан тышкары дагы ондогон биздин Бишкекте эмес, республика боюнча дагы клиникаларыңызды ачыңыз, бардык кыялдарыңыз орундалсын. Жана сизден эркин микрофон, акыркы сөздөр. Рахмат, каалоо тилектериңизге. Мен биринчи эле эркин микрофон дегенде жанагындай эркин сүйлөй турган убак келгенде эле дарыгерге кайрылаардан мурда профилактика деп туруп элдерге айтып кетет элем. Өзүбүз үйдө жакшы тиштерди, биз тиш доктор болгондон кийин ошону айтат экенбиз ар дайым. Тишти таза жуу, же болбосо ооздун ичин таза кармоо, кандайдыр бир тамактардын калдыктарынан алыс кармоо, тамак жегенден кийин сөзсүз түрдө жууп чайкап коюу, же болбосо алма, сабиз, ушундай капусталарды жеп бизге пайда алып келет деп кеңеш берет. Рахмат. Алдын алуу боюнча айтып кетти. Нургазы байке, сизге рахмат. Бүгүнкү биздин студиябызда Нургазы Аскарбекович тиш доктору жана сиздердин алып баруучуңар мен Сезим Имамадыева болдум. Кел чай ичили теледолбоору кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.